Биз эмнеге сырткы эле инвестицияны көңүл бөлөбүз да. Анан акчалай алгандарды да токтотпойлубу? Өкмөт башчысы менен сизге кайрылып атам. Эмне үчүн техника менен албайсыздар? Ошол эле Россияга мисалы. Мына азыр кыйналып турган нарында. Илгери мясокомбинат, сүт заводу бар болчу ошол жердечи. Мал чарбасы ал жердечи. Башка облустарда деле мына Өрүксары Баткенди алалык, Көлдү алалык, жашылча жемиш туризм. Чүйдү алалык, Ош Жалал алалык, жашылча жемишти. Эмне үчүн биз ошону переработка жасай турган оборудование менен албайбыз? Ошол эле Россияга эгер экологически таза сүт, май, этин консервация кылып туруп, мына мен сенин түрмөлөрүңө, аскерлериңе, больницаларыңа берейин, сен бул оборудование бер деп алып келбейбиз. Бул биринчиден жумуш орду жакшы болот эле. Элдин балдары курсагы тоюп иштей баштайт эле. Бизге салык соцфонд төлөмдөрү болот эле. Анан продукцияны сата албай ары бери Чуркабайдагы орлошуп, ошол эле Сибирге, Иракка, Чыгыш түндүгүнө жибербейбизби? Биз эмне үчүн ушуну сүйлөшө албайбыз? Өкмөт башчы, кечиресиз. Акчалай албай ошо техника менен албайсыздарбы? Белоруссиянын тракторлорун алып келбейсиздерби? О автобус шаарга чуркап аткан Белоруссиянын трактор, троллейбус автобустарынчы. Эмне үчүн биз ушундай колдоно албайбыз да? Бизге ошол керек болуп турбайбы? Андан сырткары бизде эмнегедир ички инвестицияны тартканга биз климат түзбөй койдук. Бизде байлардын көпчүлүгү азыр болуп атпайбы? Мына Москванын тегерегинде базарлар салынып атат. Дагы Хайнанга чейин Кытайдын Гуанчжоу тияк бияктарына байлардын баары кетип ошол жака чейин ресторан болуп, боз үйлөр тигилип атат. Биз өзүбүзгө давай, мисалы 3 жетекчи турат мамлекет башчылары. Жок дегенде бирөө ошол жерди чакырып, бизнесмендерди, давай, сен могул маселени чеч. Сен деле ушул жердиксиң да. Ушул жерден байыбадыңбы? Могуну сен чеч, могуну сен чеч. Биз сага тийбейлик. Момча жумуш ордун камсыз кыласың. Момча салык төлөп бер. Иште давай могу жерди ал депчи. Келиңиздер ошондой иштерди кыла баштайлыкчы. Бул оңой эле да. Анан сөзсүз эле чет мамлекеттен президент менен премьер чуркап алышы керек. Пайыздары менен биз төлөйбүз. Өзгөчө Кытайда мына Атамбаевдин убагында 2 миллиардка жакын доллар алынган. А президентибиз Сооронбай Жээнбеков азыр Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге жалдырам сурап атат. Кое туруп төлөгөндөрдү кичине жылдыра туруңуздарчы, азыр бул чоң илдет болуп атпайбы, мени кечирип коюңуздар депчи. Биз муну токтотушубуз керек да. Анан түрмөлөр толтура бербей ошолорду кустуруш керек да алып келипчи. Сен кусасың, сен төлөйсүң, болбосо сен атууга кетесиң деп элечи.